Word аркылуу компьютериңизде документтерди түзүү абдан ыңгайлуу. Бирок кээде сизге түзүлгөн документтин физикалык көчүрмөсү керек болушу мүмкүн. Өзүңүзгө физикалык көчүрмөсүн алуу үчүн же аны башка бирөөгө берүү үчүн Word'тон документтерди басып чыгара аласыз. Бул мисалда мен Office Online жана Microsoft Edge браузеринен Word колдонуп жатам. Word иш тиркемеси үчүн басып чыгаруу кадамдары окшош болот. Word документин басып чыгаруу үчүн А дегенде басып чыгаруу менюсун табыңыз. Бул файл өтмөгүндө болжол менен тизменин ортосунда. Басып чыгарууну тандаңыз. Андан кийин бул документти басып чыгарууну тандаңыз. Конфигурациялоо үчүн бир нече параметрлар менен басып чыгаруу терезеси ачылат. Документти басып чыгаруу үчүн алгач принтерди тандоо керек. Эгерде сиз жеке компьютерде принтер конфигурацияланган болсо, анда принтер жеткиликтүү варианттардын тизмесинде болот. Андан кийин сизге бул документтин бирден ашык көчүрмөсү керек болсо, көчүрмөлөр талаасын таап, басып чыгаргыңыз келген нускалардын санын киргизиңиз. Эгерде сиз документиңизди түстүү, монохромдуу же боз түстө басып чыгаргыңыз келсе, муну бул жердеги түз режими ачылуучу менюсунан тандасаңыз болот. Бул документ 7 барактан турат. Эгерде сиз алардын баарын басып чыгаргыңыз келбесе, бирок 1-2 бетти басып чыгаргыңыз келсе, муну беттер талаасында көрсөтсөңүз болот. Алдын ала көрүү аймагы басып чыгарылган документ кандай болорун көрүүгө мүмкүндүк берет. Эгер сиз барак диапазону, түз режими же багыттоо сыяктуу кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизген болсоңуз, алдын ала көрүү ал өзгөртүүлөрдү чагылдырат. Документ сиз каалагандай көрүнгөндө жөн гана басып чыгаруу баскычын басыңыз. Эгер сиз Word'тон басып чыгарсаңыз, сиз түзгөн физикалык документтерди өткөрүп берүү оңой.